Залкар Продакшн студиясы тартуулайт. Ermek. Doskana kara. Onu kara, cazva. Sana gerek. Egzami kuşku gerek. Eski dostu. Ааламга бизди алып келген, Атенеден кийин келе ага тамгасын тааныткан, 11 жыл билим, таалим, тарбия берип, эрезеге жеткирген бул мектеп. Ал эми ар бир баланын мүнөзүнө жараша мамиле кылып, баланын жөндөмүнө, жашына жараша билим берип, турмуш жолуна салган албетте мугалим. Мугалим бул кесиптердин сереси, мугалим бул кесиптердин төрөөсү, мугалим бир сыйкырдуу дарактай, жаздыргычтыр, бышып турат мөмөсү. Алда баламай, оку десе окубай койдуң, эми эртең экзамен болот, эми кандай болор экен? Жакшы тапшырсаң экен, бул карындашың үлгү болуп кичине жакшы, алда Кудай жакшы болсо экен эртең. Ой, окубаса койсун, окубаса. Сен байга малчы болуп кетсин ошондон ары. Экзамен башталды. Тыштагыла барыңыздарга ийгилик. Акыркы мүнөттөр алды, жыйынтыктайбыз. Мени карабай, доскана кара. Бар кара.
Мугалим, жаркын өмүр эң бир кымбат. Адамга ак жол тилейт чебер кылат. Билимди, накыл, эстин саяпкери. Мугалимдерге миң мертебе алкыш урмат. Келечек ээлерине берип билим. Эмгектен көрсөктешип элдин сыйын. Ачкычын бул турмуштун ачып берер. Мугалимдик кесип татаал өтө кыйын. Мугалим бул баарынын акылы, айрыкча баланын жакыны. Баарысы мугалимди жазышат. Мейли болсун жазуучу акыны. Капчыгында айтчы канча теңге бар. Чөнтөгү көп, сумкесинде эмне бар. Анда болбойт акча сүймөй адаттар. Сумкесинде бор, калемсап, барак бар. Анын эмне башкалардан кем беле. Пара алып байып кетпейт эмнеге. Коррупцияны, жемкорлукту жек көрөт. Таза иштеп, таза жашоо өткөрөт. Эң биринчи мугалим деген билимдүү болуш керек. Билимдүү болуш керек. Алар балдар бир нерсе сураса, ошону билбей калып отурбаш керек. Билимдүү, абдан билимдүү болуш керек. Билимдүү болуш керек, анан жүрүм туруму таза болуш керек. Ана баарыбыз угуп жүрөбүз, мугалимдер баа койгондо акча алып баа коет дейт. Ага барган мугалим эмес. Ошо акча берип окуган бала деле кыйын болбойт. Бардык кесипте тажрыйба болуш керек. Жүрүп отуруп, тажрыйбасыз болбойт. Ага үйрөнөсүң, көнөсүң, окуйсуң, мындай тажрыйбалуу болосуң да. Мына билим, тарбия берген жерде кокусунан кесип келбеш керек да. Биз жердегилер себеби ар бир баланын тагдыры ушу кийин мугалимдердин жүрүм турумунан, ошолордун мамилесинен болот да. Келечек. Келечек ээлери дегенге ошолор жооп берип калышы мүмкүн. Таңыңыздар менен ардактуу радио угармандар. Бүгүн күнгө шаршемби 5-октябрь. Демек баарыбызга А тамгасын тааныткан 11 жыл таалим тарбия берген алтын мугалимдердин кесиптик майрамы менен куттуктайбыз. Бар болгула алтын мугалимдер деп төмөндөгү музыкалык чыгарманы сиздердин урматыңыздарга жаңыртмакчыбыз. Дили таза, жазылбаган ак барактай. Бөбөктөрдү тарбиялап алга карай. Мээрим төгүп асмандагы күн сымал. Билим нурун чачасыңар, эже агай. Адам бол деп келечекке үндөйсүңөр. Аалым бол деп колдоо берип сүйлөйсүңөр. Ушулар жакшы билим алса экен деп бассаң турсаң
изденип жүрөсүңөр. Мугалим ким? Ал биз өңдүү адамбы? Кантип алар өзгөртүшөт заманды? Ал улуу жан, адамдардын адамы, жакшылыкка арыш талат кадамы. Акты да, караны да таанытасың. Алпештеп ак сүйлөтүп жаздырасың. Уядан учкан кезде балапаның, көзүңдөн мөлтүр жашың агызасың.
мейли бүгүн баркталбаса эмгегиң, эртең эле жетилетко эккениң аты аталып окуучуңдун турганда таазим кылат башын ийип мекениң. Мугалим теңейимсизди күн нуруна, мугалим теңейимсизди ай жылдызга, асманда күн козголуп чачса нурун, жайдары жаркырайсыз үлүп кана. Мугалимдерге арнап канчалык бир ырлардын баары коштолду эле. Эсимдеги бир ырды айтып көрөйүн азыр эстеп. Терметип билимине алтын бешик, келгин деп канчаларга ачып эшик, үйрөтөр бул дүйнөнүн көп сырларын. Ушундай бийик, татаал мугалимдик кесип. Мугалим теңейимсизди күн нуруна, мугалим теңейимсизди ай жылдызга, асманда күн козголуп чачса нурун, жайдары жаркырайсыз күлүп кана. Өзүн ал умут карап мындай ою, агартып көңүлүңдү айдай толуп, ар убак бет алдыңдан жарык чачкан, калган ал өмүрлөргө жылдыз болуп. Ак сүтүн берген апамдай тынчалып эч бир жата албай, окуучум билим алсын деп жүрөсүң алыспаш албай. Урматтуу мугалимдер, эжейлер жана агайлар, кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге кажыбас кайрат, чың ден соолук жана ошондой эле чексиз чыдамдыкты каалайбыз. Эч бир убакта сиздердин жүзүңүздөрдө жылмаюу кетпей, жана ар дайым ушул билимиңиздерди ар кимге таратып жүрө бериңиздер. Мугалимдердин күнү менен мен азыр пенсияда жүргөндөрүн, азыр иштеп аткандарын, жаңыдан ишке аралашып аткан жаш мугалимдер бардыгын чын жүрөктөн куттуктайм. Анан алар азыр мектепте иштеп аткан мугалимдер өздөрүнүн мугалимдик кесип өтө жооптуу, барктуу кесип экенин түшүнсүн. Алардын берген билимине, жүргөн турумуна, көрсөткөн таалимине жараша келечектин муундарын тарбиялап өстүрөт. Ошон үчүн булар жөн эле бир айлык алып жүргөн кишилер эмес. Булар башка балдардын, жаш балдардын тагдыры үчүн жооп бере турган кесиптеги өтө ыйык адамдар да. Шуну куттуктайм дагы. Куттуу болсун, өмүрлүү болгула, ишиңер ийгиликтүү болсун, ишиңерден рахат алгыла, баар тапкыла. Мугалимдер күнү менен мугалим эжелерди, апаларды, агаларды бүт бардыгы чын жүрөктөн куттуктайм. Биз силердин алдыңарда таазим кылып эле турбасак, башка эч нерсе кыла албайбыз. Чарчайбы ал ызуучудан баладан, үйгө барып иш кылабы ал адам, мектепти да үйдү дагы ардактайт, мекен жүгө эч убакта чарчатпайт. Келечек ээлерине берип билим, эмгектен көрсөктешип элдин сыйын, ачкычын бул турмуштун ачып берер, ээси мугалимдик кесип татаал өтө кыйын. Кеч киргиче мектебинен чыкпайбы, айтчы анан үйгө барса уктайбы, сабак калса капчыгына күч келет, уктаса да окуучуну түш көрөт. Бактылуу балалыктын байоо дүйнөсүнө эң биринчи аруулукту ар бир адамдын калыптанышына, турмушта түз жолго кадам таштоосуна үндөгөн, өлкөбүздүн өнүгүшүнө чоң салымын кошкон мугалимдер бар болсун. Майрамыңыздар менен.